Жол кайгул кызматы мындан ары патрулдук милиция кызматы болуп өзгөртүлөт. Буга чейин жол кыймылын гана көзөмөлдөп келген МАИ кызматкерлери эми бардык кылмыштар жана тартип бузуулар боюнча иштөөгө милдеттендирилет. Азырынча бул аракеттер өлкөнүн Чүй, Ысык көл жана Бишкек шаарында ишке ашырылат. Көчөдө эмне кылмыш болсо кылмыштуулук, жол эрежеси болсо жол эрежесин бускан дар боюнча ошол боюнча иштей турган мындай бир жакшы бир службаны түзгөн атабыз. Патрулдук службаны ошол биринчи пилотный кылып туруп ошо Бишкек, Чүй областы, анан Ысык көл областы боюнча түзүлөт. Министрдин айтымында патрулдук милиция кызматын түзүү заман талабы. Анткени жол кайгул кызматы Союз убагында түзүлгөн тартип боюнча иштеп келген. Мындан ары эки кызматты бириктирип, учурдун талабына жооп бере турган кызмат түзүү болуп турат. Патрулдук милиция кызматы ушул жылдын 3-кварталында өлкөнүн 7 облусунда тең ачылат. 6 айдын ичинде бардык региондордо түзүп, анан сентябрь 3-кварталдын итогу менен толук кандуу ушул Кыргызстан ошол службаны түзүп бүтөбүз. Анан буга дагы мына акча каражаттары дагы бөлүнүп атат. Ошол машина менен анан акыркы заманбап техникалардын бардыгында болот. Ички иштер министрлиги тарабынан жүргүзүлүп жаткан мындай өзгөртүү Баткен облусунун жол кайгул кызматкерлери үчүн сүйүнүчтүү кабар болду. Буга чейин кызматтык унааларынын жетишсиздигинен улам түйшүк тартып келишкен. Ал эми патрулдук милиция кызматы түзүлсө, бул көйгөйлөр чечилүү алдында турат. Өзүңөр көрүп тургандай бизде специальный спецавтоунаалар жок, унаалар. Атайын ал убакта бардык унаалар менен ошол биздин обмундированияны, ошондой эле төш белгилерди өзгөртүп, бизге ошончолук ыңгайлуу болот, конечно, иштегенге. Ушу ГСМ маселесин чечип берип атат баарын. Жаңыдан түзүлө турган кызмат ишин баштаса кылмыштуулукка убагында каршы күрөшүүгө шарт түзүлөт. Патрулдук милиция кызматкерлери чакыруу болгон жерге 3 мүнөттүн ичинде жетип барышат экен. Бул кызматкерлер өздөрүнө бөлүнгөн участканы сутка бою көзөмөлдөп турушат. Тургундардын айтымында бул айтылган сөздөр ишке ашса коомчулукка да жакшы болот эле дешет. Албетте азыр идеалдагыдай, ушинтип айтылып аткандагыдай кызмат болсо, бул абдан жакшы, бул айдоочуларга гана эмес, жөө жүрүүчүлөр үчүн дагы бир топ эле жакшы шарт түзүлөт. Эгерде чындап эле ушундай бардык кызматтар, ушул күч кызматтарынын, укук коргоо органдарынын бардык тобу чогуу жүрүп ушундай абалды көзөмөлгө алса, бул абдан чоң бир жетишкендик болот. Эгер бул ишке ашса гана. Патрулдук милиция кызматын түзүүнүн негизинде атайын посттор курулуп, жол эрежесин бузган айдоочулар терминалдар аркылуу айып пулдарды жеринде төлөшөт. Мындай посттор Баткен облусу боюнча 4 жерге курулат. Ал эми кызматкерлерге 23 кызматтык унаа бөлүнүүсү мерчемделген. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.